кандай залакасы чейт эгерде кумтөр жабылса? Эми Экинчи ошол мөңгүлөр турабы азыр, барбы? бар. Бүгүнкү күндө азыр такталган маалымат боюнча бизге мурун эгерде баягы 3-төн 2 кетти деп атса, эми биздин баягы гляциолог адистердин берген ката кичине маалымат болуп атат. Бул жактан мен кечирим сурайм. Бирок такталган маалымат боюнча азыр ошол лысый мөңгүсүнүн көп болсо 10% кетиптир. Ал эми кумтөркени иштетип бүткөнгө чейин 20% кетет. А эми 45-50% кетиптир. Давыдов мөңгүсү иштетилип бүткөнгө чейин кумтөркенин 70% кетет. Бирок бар. Алар экөө тең калат албетте. Экономика жагынан мен да азыр залдан да айтып кеттим. 2016 жылдын эгерде көрсөткүчтөрүн алсак, ИДПнын көлөмү 8% түзөт. Кумтөрдүн салымы бул ошондо акчалай болгондо 45 миллиард сом. Муну өзүңүздөр элестетиңиздер. Бюджетке түздөн төлөмдөрү, бюджетке жана башка төлөмдөрдү санасак, түздөн бул 6,5-7 миллиард сомго чейин ар кандай жылдарда 8 миллиардка чейин болгон жылдары да болгон. Бул биздин пенсияларыбыз, бул биздин бюджетниктердин айлык баянасы жана башка нерселер. Экинчи суроо ошол азыр биз Давыдов менен Лысыйга уруксат берсек, Водный кодекске изменение киргизип, андан ар жагында дагы мөңгүлөр турат дейт. Аларга залакасы тийбейби? Жок. Тийбейт. Аларга тиешеси жок, башкаларына тыюу салынат. Ким кепилдик берет эгерде эртең тийбейт? Мыйзам боюнча тийбеш керек. Тие турган болсо жооп тартат. Ушул. Мөңгүлөрдүн талкаланышы сизди өкүндүрбөйбү? Өкүндүрөт. Канчалык деңгээлде мындай? Балким Өтө өкүндүрөт. Муну азыр биз жасаган жерибиз жок. Мен бүт жерден ачык айтып келатам. Телекке каршы 94-жылдан бери бүгүнкүгө чейин иштеп келген. Ушунун баардыгын мыйзамда мурунураак өзгөртүүлөрдү киргизсе, анда мындай ызы чыкпайт. Изменение киргизгенден кийин кумтөр бизге кандай компенсация берет? $3 миллион жыл сайын берип турат.